Саламатсыздарбы, сиздер 7 январга карата күндүн маанилүү кабарлары менен тааныштырып кетсем. 7 январда республика боюнча кар жашы күтүлбөйт, туман түшүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-ден 6 метрге чейин жетет. Жаңылыктардан кыскача тизме: Садыр Жапаров камактан чыгарылбайт. Акчанын айынан кыйылган өмүр. Соц тармактарда отуруу адамды эбегей стресске учуратат. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздерди тааныштырып кетсем. Жогорку соттун экс-депутат Садыр Жапаровду 10 жылга эркинен ажыратуу боюнча токтому анын мөөнөтүнөн мурда бошотуусуна же жатак абагына чыгуусуна жол бербейт. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Интернет басылмаларда жарыяланган документ номер 1 түрмөдөн берилгендиги анык. Бирок алдын ала сүйлөшүп алуу менен бир нече адамдын уюшуп барымтага алуусун уюштурган деп айтылган Садыр Жапаровдун жаза өтөө мөөнөтү 2017 жылдын 25 мартында башталган. 2026 жылдын 5 октябрында бүтөт. Мындай айып күнөөкөрдүн мөөнөтүнөн мурда бошотулушуна же жатак колониясына которулушуна жол бербейт деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Элгезиткечи. Кочкор районунда жаңы жыл түнү адам өлүмү катталды. Бул тууралуу Нарын ОЭБтин басма сөз кызматы билдирди. Келинди жатак бөлмөсүнөн жансыз денесин табышкан. Алдын ала маалыматтарга караганда маркум СЖ 1986 туулган жолдошу АУ менен жашап жүргөн. Алардын бир кыз, бир уулу болгон. Маркумдун жолдошунун көрсөтмөсү боюнча аталган күнү келинчеги экөө акча тууралуу пикир келишпестиктен улам туруша кетишкен. Ал маркумду 2 жолу жаак тушка мушту менен чаап, андан соң кара кушка бир жолу бут менен тээп жиберген. Келиндин жансыз денесине соттук медициналык экспертиза дайындалып, бүгүнкү күндө сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Маалымат булагы Турмуш Кежи. Араванда 15 жаштагы кызды өз атасы зорлуктап жүргөн. Араван районунда 15 жаштагы кыз өз атасы тарабынан зорлукталган. Бул тууралуу өздүк булактар билдиришти. Алдын ала маалыматтарга караганда зорлукталган кыздын апасы 4 жыл мурун каза болгон. Атасы кызын 1 жылдан ашуун убакыттан бери зорлуктап жүргөн. Кылмыш декабрь айынын башында белгилүү болду. Өспүрүм кыз учурда психологдордон жардам алууда. Шектүүнүн баш коргоо чарасы Араван райондук сотунда каралып 2 айга камакка алынды. Шектүү кызын зорлуктаганын мойнуна алган. Маалымат булагы Турмуш Кежи. Бишкекте милициянын кызмат унаасы бус менен кагышты. 6 январда Бишкекте патрулдук милиция кызматынын унаасы катышкан жол кырсыгы болду. Патрулдук милициянын унаасы Тоголок Молдо, Баялинов, Мурдагы Ленинград көчөлөрүнүн кезилишинде Мерседес Спринтер унаасы менен кагышкан. Алардын алдын ала маалымат боюнча кырсыктан жабыркагандар болгон эмес. Жол кырсыгы видеого түшүп калып, социалдык тармактарда таркаган. Анда милициянын унаасы светофордо кызыл жарыгынан токтобой өткөнү көрүнөт. Ошто мал урдаган топ кармалды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери мал урдоого шектелген топту кармады. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш аракеттердин натыйжасында 4 январда 5 январга караган түнү Бишкек шаарында 10 жылкыны автомашинага жүктөп бара жаткан жарандар кармалган. Маалымат булагы Элгезиткечи. 6 январда Кыргыз-Өзбек чек арасында чыр чыкты. Бул маалыматты Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы тастыктады. Маалыматка караганда кыргыз жарандары менен өзбекстандык чек арачыларынын ортосунда пикир келишпестик болгон. Сөздөн улам жаңжал курчап кеткен. Өзбек тарап курал колдонуп асманга эскертүү иретинде ок чыгарган. Окуя Алабука райондук Көкташ айыл аймагында Ак Курча деген жерде болгон. Жаңжал кыргызстандыктардын малы эки өлкө ортосундагы такталбаган аймакка өтүп кеткендиктен чыккан. Издеп барган ээлери да ошол аймакка кирип калгандыктан коңшу өлкөнүн чек арачылары менен түшүнбөстүк келип чыккан.